Ошто Фархат чайганасы толугу менен өрттөнүп кетти. Элдер дагы курчап, өрттөрдү өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Карышкыртын сүтүн ичип, Кыргыз элине таанымал болгон Бауыржан маркум Айзеректин жакындарынан жана Кыргыз элинен каттуу сүйлөгөн үчүн кечирим сурады. Айт намазга барган Оштун мээрин элдер курчап сүрөткө түшүшүүдө. Сиз асмандан эмне көрдүңүз? Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда дагы бул нерсе көрүнгөн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз журтум. Мен 2025-жылдын 26-май күнү Каракулжа районунда катталган каргышалуу окуя боюнча айтайын деген оюмда жок болчу. Окуяны толук кандуу териштирбей, биздин каада салтка туура келбеген сөздөрдү эмоцияга алдырып айтып алдым. Негизинен мен жалпы 10 жылдык, 20 жылдыктар боюнча айттым эле. Элдердин мындай дүрбөлөңгө түшүп кетүүсүнө шарт түзгөнүмө маркум эжебиздин бир туугандарынан жана кыргыз элимен кечирим сурайм. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Ман. Неме ол? Ё-моё. Апай, аспанга караңыз, не болот? Асмандагы белгисиз объект Орусия менен Казакстанда да байкалган. 5-июнда Бишкек шаарында анын айланасында жашаган тургундар асманда белгисиз учуп жүргөн объектти көрүшүп, социалдык тармактарда сүрөт жана видеолорду бөлүшүүдө. Окуя болжол менен саат 23:10 чамасында болгон. Ушул эле көрүнүштү Орусиядан жана Казакстанда да байкашкан. Көйлөрдүн айтымында жарык чачкан, өтө ылдам учкан объект асманда бир нече секунд көрүнүп, андан соң көздөн кайын болгон. Айрым тургундар бул көрүнүштү жөнөкөй учактын чагылышы болушу мүмкүн деп божомолдошсо, башкалар аны кометага же метеоритке окшоштурушууда. Кээ бир социалдык тармактарда бул космостук аппарат же спутниктен калдыгы болушу мүмкүн деген пикирлерди айтылууда. Учурда расмий органдар тарабынан бул окуя боюнча так маалымат бериле элек. Москвада Лениндин сөөгүн кароого узун кезек пайда болду. Мавзолей 2 жылдык реставрацияга жабылар алдында көрүүчүлөр көбөйүп кеткен. Аида Багышбекова жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашты. Белгилүү блогер Аида Багышбекова жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашканын маалымдады. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялаган видеосунда билдирген. Социалдык тармак колдонуучулары блогерге колдоо көрсөтүп, жаңы этапта ийгилик каалашууда. Айт намазга барган Оштун мэри сүрөткө чогуу түшкүсү келгендердин курчоосунда калды. Бүгүн 6-июнда Ош шаарындагы 68 мечитте курман айт намаздары окулду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Борбордук Сулаймандуу мечитинде айт намазга катышып, шаар тургундарын жана конокторунун айт майрамы менен куттуктады. Шаар башчысы ар бир үйдө тынчтык, токчулук, береке, ынтымак, аманчылык, бекемден соолук болуп, өлкөбүздө, Ош шаарыбызда өсүп өнүү, тынчтык, токчулук болуусун каалады. Нарында жол кырсыгынан жабыркаган америкалык турист Бишкекке тик учак менен алып келинди. Нарында жол кырсыгына кабылган АКШнын жараны Джейден Ридти Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, 5-июнда абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн аскер кызматчылары тик учак менен оор абалдагы америкалыкты Нарын шаарынан Бишкек шаарына алып келишкен. Министрлик ал Нарын облусунда жол кырсыгына кабылып, оор жаракат алганын, анықтанага тез арада адистештирилген медициналык жардам керек болгонун белгиледи. Скотер Камри унаасынын сүзүп токтогон. Бул жерде ким күнөөлүү? Бишкекте түнкүсүн жарандардын уйкусун бузган мотоцикл жана скутерлерге каршы рейд өтүүдө. Мыйзамсыз үн күчөткүч орноткон айдоочулар кармалып, унаалары айып токтотмого жеткирилүүдө. Скутердин үнүн текшерүүдө айдоочу 3 метрге жылып, инспекторлор менен кошо жанындагы Камри унаасын сүзүп токтоду. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн
жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элин. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элин жардам бериңиздер.